Довсходовый гербицидтерди же башкача айтканда өскөнгө чейин гербицидтерди эмне үчүн колдонобуз? Эгерде сиз дан өсүмдүктөрүн, май өсүмдүктөрүн, техникалык өсүмдүктөрдү жана жашылчаларды өстүрсөңүз, анда ото чөп эң негизги көйгөйлөрдүн бири. Ошон үчүн алдын ала ото чөптөр менен күрөшүү абдан маанилүү. Биринчиси бул таза старт. Өскөнгө чейинки гербицидтерди колдонуу менен биз ото чөп өнүп чыкканга чейин же алгачкы стадияларында жок кыла алабыз. Бул негизги культуранын жарыкка, нымга жана азык заттарга атаандашы жок өнүп чыгышына жардам берет. Экинчиси бул кийинки келечектеги чыгымдарды азайтуу. Өскөнгө чейинки гербицидтерди колдонуу менен биз ото чөптөрдү жок кылып, келечектеги механикалык ото, катар аралык иштетүү жана гербицидтерди колдонууну азайтып, бул чыгымды жана убакытыбызды үнөмдөйт. Үчүнчүсү бул нымдуулукту жана азык заттарды сактоо. Ото чөптөр топурактан эң көп сууну жана азык заттарды соруп алат. Гербицидтер менен алдын ала дарылоо менен биз бул ресурстарды негизги культура үчүн сактай алабыз. Ошондой эле кургак шарттарда дагы түшүмдүүлүктү жогорулатууга жардам берет. Төртүнчүсү бул ото чөптүн кайра-кайра өнүп чыгышын алдын алуу. Кээ бир ото чөптөр бир нече толкун болуп өнүп чыгат. Биз гербицидтерди колдонуу менен защитный экран кылып тосуп, ото чөптөрдүн кайра-кайра өнүп чыгышын алдын ала алабыз. Бешинчиси бул негизги культуралардын стрессин азайтуу. Ото чөп менен биз өсүмдүк өсүп жаткан учурда күрөшкөнүбүздө, аны стресске алып келишибиз мүмкүн. Довсходовый гербицидтерди колдонуу менен биз бул тобокелчиликти азайтып, негизги культуранын оптималдуу шартта өсүшүнө өбөлгө түзө алабыз. Довсходовый гербицидтерди кайсыл убакта колдонобуз? Биринчиси бул топурак оптималдуу жылган учурда. Топурактын жылуулугу 5-10 градус Цельсий даражага жетиши керек. Экинчиси бул негизги культура өсүп чыга электе. Үчүнчүсү болсо бул гербицид топуракка жакшы сиңишүү үчүн жаан-чачын болбогон учурда. Ал эми бай дыйкандын агромаркеттеринен сиз Стом жана Сахара аттуу довсходовый гербицидтерди алсаңыздар болот. Бул препараттар боюнча консультация алуу үчүн төмөнкү номерлерге байланышыңыздар.